Суроом. Бул Вега деген ким? Каяктан келген? Биринчи суроодон мына изденип атасыз. Мен жооп берип коеюн. Сиз жооп бербең, мына жооп берем деген адам жооп берсин. Компаниясы Вега компаниясы бул ушул Коопсуз шаар эмесинде тендерден утуп алган компания. Сиз буну тактап чыктыңызбы кылмышкерлерди издегендей кылып? Бул дүйнөлүк афера компания эмеспи? Америкада бул Вега деген аферисттердин компаниясы деп таанылган эмеспи? Бул тендерди комиссия Сизге тендерди эмес, компания жөнүндө сурап атам. Ошол компанияны булар тендерге койгондо тендер комиссия булардын историясын изилдеп чыгып ушул конкурска катыштырган. Ошонун алкагында булар мынакей 3 компания катышкан. Бул боюнча 2018 жыл 20. Түшүндүм, канча компания кандай жол менен утканды билебиз, эл дагы билет. Азыр урматтуу Октябрь Жолдошевич, бул баягы мурунку 4-октябрда телефонун өчүрүп качып кеткен министрдин, МВДнын министринин убагында түзүлгөн келишимдер эмеспи? Келишимди МВД түзгөн эмес, бул МВД түзбөгөн болсо, колдонуучу болуп эсептелет, колдонуучу болуп эсептелет. МВД түзбөгөн болсо, эмне үчүн силер бул Вега компанияга адвокат болуп атасыңар? Кандай дейсиз? Вега компаниясына эмне үчүн адвокат болуп атасыңар? Бул элдин чөнтөгүн тоноп, элдин терисин сыйрып, каалаган өлчөмдөгү штрафтарды коюп алып туруп, акча тоноп аткан компания. Бул биз мына депутаттык комиссия түздүк, биз булар менен Кыргызстандан жоопсуз кетирбегенге чейин барышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө казынага канча түшүрөт бул Вега компания? Биздин казынага жана жогоруда айтып кетпедикпи, 1 миллиард 700 миллион сом тегерегинде түшөт депчи. Канча мына элден штраф алып аткандын канча пайызын алып кетип атат булар чет өлкөгө? Вега. Сиз так жооп берсеңиз, кайсы өлкөдөн келген булар? Америкадан, Кытайдан, Россия каяктан келди булар? Ар бир төлөнгөн штрафтын суммасында булар көрсөтүлгөн, ошонун негизинде алышат. Бул Россия мамлекетинен келген Вега компаниясы. Канча видео камера коюлду Кыргызстанга? 110 камера, мунуку 90-ы стационарный, 20-сы передвижной. 110 камера коюлгандын тушуна жол эрежелери да 110ду койдуңарбы? Бардыгында тең бар, бир гана жанагы передвижной АПКлардыкынан башкасында стационар. Сизге кайталап суроо берип атам. 110 камеранын тушунда 110 эреже, жол эрежеси барбы? Бар. Сөзүңүзгө жооп бересиз, 110дун тушунда 110 эреже бар. 90-да бар, 90-да жанагы стационарда барды. Неге биринчи бар дейсиз 110ду тең, эми 90 дейсиз? 90-да бар деп атам, 20 передвижной жанагы 3 ножкаларда жок. Сиздер, Аны жанагы сиз жооп бериңчи. Ушул айып пулдарды койгондо эмне үчүн үстүнө проценттерди коюп атасыздар? Эмнеге коюлбайт? Мына жооп берем министрдин ордуна дедиңиз, жооп бере албай атасыз. А проценттерди коюп эле алып атпайсызбы? 5,5 миң коюп туруп, проценттерин коюлушу бул жанагы өз убагында сиз жогоруда айттыңыз, процентти койбойт деп, эми коебуз деп атасыз. Эмне үчүн силер элдин чөнтөгүнөн айып пул деп алып туруп, анан дагы процент коюп атасыздар? Биз пеня жөнүндө пеняны айтып атам. Пенянын пеня коюлганда. Ошо пеняны эмне үчүн коюп атасыздар? Аны биз койгон жокпуз, ал мыйзам чегинде коюлган. Ошо мыйзам чегинде силер эмне үчүн сунуш берип атасыздар? Силер пеня койгудай банксыңарбы? Аны комиссия караган, бүт эми закон калуу. Сиз комиссияда барып элеңиз? Мен ал убакта иштеген эмесмин. Иштеген эмессиз, эми келип алып ойду тоону сүйлөп атасыз, туурабы? Ой тойлун сүйлөп эле мен. Мына баяндамаңызда айтып кеттиңиз, срок коебуз дейсиз, 15 күн. Сиз рекетсизби? Кайсы срокто айтып атам? Мына 15 күн срок коебуз, төлөсөңөр төлөп калыңар. Анан 15 күн ичинде төлөсөңөр 1000 сомду срок койгудай кимсиз сиз? Рекетсизби? Штраф эметкенден жана үйдүн колуна келип түшкөндөн кийин. Жок, мына элге срок койгудай кимсиңер МВД силер? Элге эмне үчүн срок коесуңар? Эл үчүн сервисине эме кылып атабыз. Ушу
дагы элге встреча барып атат. Ошол 15 күн ичинде колун алгандан кийин 15 күн убакыт өткөнчө жанакындай процент снижение 50% төлөп келишкен, эми азыр 70%ке түшүрөлүп атабыз эл үчүн. Сизге айтып атам, эмне үчүн 15 күндүн ичинде төлөгүлө деп элге суроо коюп атасыз. 15 күндө ал төлөй албай калса эмне болот? Туугандар өтүп кетсе, башка жакта жүргөн болсо, 15 күндүн ичинде төлөй албай калса эмне болот? Пеня коюп коесузбу? Ошол мынакей 15 күн деп биз мыйзамдар сунуштап атабыз. Сиздер азыр Сунуштаганыңыз туура эмес. Эл качан эгинин эгип, качан түшүмүн алгандан кийин анан төлөйт каалаган убакта. Сиз 15 күн койбоңуз андай кылып. Сиздерге биз сунуштап атабыз. Экинчи нерсе. Туурабы? Анан сиздер канча суроо коесуздар, алар сиздер чечип. Биздин азыр бир коллегабыз айтты, Төрөбай Закирович. Мындай башка түрлөрүн да азайтайлы деп. Алдыңыздагы айтып атат, азайтпагыла деп. Силер кимсиңер бизге азайтпа, азайт дегидей. Биз депутаттар мыйзам кабыл алып беришибиз керек, силер аткарышыңар керек, туурабы? Сиздер чечесиздер. Мына Айзаданын өлүмү боюнча кана тапканыңар коопсуздук шаар. Силер министр МВДдан баштап бардыгын кетишиң керек өзү азыр. Ал жерде отурганга моралдык